Түн жарымында Дрезденин казынасын коркпой үркпөй тоноп кетишкен. Балта менен куралданган бет капчан уурулар шаардын чогортосундагы падышалык зергер буюмдардын коллекциясына кол салышкан. Көрсөтмө айнек үкөктөрдүн бекемделген айнегин сындырууга кыйла убакыт кеткен. Бирок акырында алар миллиондогон долларлык баалуу буюмдарды алып чыгып кетишкен. Анда жалтылдаган 18-кылымдын зер буюмдары, жылмаланган асыл таштар, атыгүл бриллиант менен капталган кылычтар бар. Бул иш кылдаттык менен пландаштырылган. Каракчылар бир нече жолу байкоо иштерин жүргүзүп, ал тургай гидравликалык кесүүчү техника менен терезенин үстүндөгү темир торду аралап, кирчү жерди алдын ала даярдашкан. Андан соң алар анча алыс эмес жердеги электр өчүргүчтүн кутусун өрттөп жиберишкен. Натыйжада бул аймакты караңгы каптап, ичине кирип кетүүгө мүмкүнчүлүк болгон. Шейшемби күнү 20 жаштардагы 5 киши уурулук үчүн соттолду. Алар кылмыштуу үй-бүлөлүк топтун мүчөлөрү болгон. Алардын бири 5 жыл мурун Белин музейинен ири алтын тыйынды уурдаганы үчүн эбак камалган. Кээ бир адамдар искусствого көз артып, искусство буюмдарын уурдап кеткен учурлар болот. Бирок булар тескерисинче кандай буюм уурдаганын да билишпейт экен. Көптөгөн издөө иштерине карабай, кээ бир асыл таштар дагы деле табыла элек. Бирок буюмдардын жарымын кайтарып бергендиктен полиция алардын жазасын жеңилдеткен. Музейдин кызматкерлери колдон келишинче баалуу буюмдарды кайра калыбына келтирип, коопсуздук күчөтүлгөн музейдин көргөзмөсүнө кайра коебуз деп үмүттөнүшүүдө.